Эми бүгүнкү күн бардык Кыргызстандын ат уулдары жарандары үчүн абдан чоң майрам да. Анткени биздин ата бабабыз ушуну каалап келген. Ошентип отуруп биз мына 1991-жылы ушундай эгемендүүлүккө жеттик. Мен ушу силердин микрофондон пайдаланып бүт кыргыз жарандарын, бүт кыргыз элин ушу бүгүнкү улуу күн менен куттуктап кетким келет. Аларга алдыда бакубат жашоону, тынчтыкты, өлкөнүн өсүп-өнүшүн каалап кетмекчимин. Анан эми эгемендүүлүк бул өзүнчө мамлекет болдук. Кичинекей өлкө болсок дагы бүт дүйнө 200ден ашык дүйнөдө өлкө бар. Ошонун баары Кыргыз деген мамлекет бар деп баары билишет. Өзүбүздүн бүт бойдон ошол мамлекет болчу атрибуттардын баары бар. Анан эми Кудай буйруса үмүт менен жашайбыз. 30 жылдын ичинде көп кемчиликтер болду. Анан эми мындан ары жерибиз бар, кооз тоолорубуз бар, көлүбүз бар, кен байлыгыбыз бар. Анан эң дагы бир жакшы жери биздин намыскөй кыргыз элибиз бар. Анан алда жакшылыктар болот деп күтүшүбүз керек. Анан чынын айтканда бизде саясий эгемендүүлүк болгон менен экономикалык эгемендүүлүк болбой атат. Ошон үчүн экономика болгон жерде саясий туруктуулук, саясий эгемендүүлүк, саясий эркиндик дагы ошол бап келип калат да. Ошон үчүн да биздин сак окшогон жаштарыбыз, Кыргызстанды көбөйтө турган, Кыргызстанды иштей турган күчтүү, алдуу жаштарыбыз мына чет мамлекеттерге барып болор-болос кызматтарды иштеп жүргөн өкүнтүп атат. Эми Кудай буйруса бир жакшыраак башкарылып кетсе, ошо бизди башкаргандар абдан таза иштей турган болсо, элдин мүлкүнө кол салбаса, анан эми өзүлөрү калыс болсо, жакшы кадрларды тарбияласа, өстүрсө, чет мамлекеттеги окуп жүргөн билимдүү балдардын баарын ушул жака алып келип иштетсе, бул өзү жанагы мындайча айтканда эң биздин байлыгыбыз жаштар да, эң биздин байлыгыбыз ошол жанагы жаңы технологияларды, жаңы нерселерди кабыл ала турган жаштар да. Кудай буйруса ошолорду алып келип, анан эми кыргыз элин бир жакшыраак башкарса, анан эми өнүгүп кетебиз деген тилек бар. Кудай ошого жеткирсин. Рахмат сиздерге.